Бүгүн Билим Ордо мектеп комплексинде кыргыз тилинин күнү белгиленип, аны даңазалоо максатында фестиваль өткөрүлдү. Бул иш-чара улуттук руханий баалуулуктарды жана кыргыз элинин маданиятын көрсөтүүгө арналган. Фестивалдын башталышында кыргыз элинин улуттук буюмдары, кийимдери жана кол өнөрчүлүккө байланыштуу көргөзмө уюштурулду. Ар бир буюм кыргыз элинин тарыхын жана маданиятын чагылдырып, өзгөчө атмосфера түздү. Мугалимдер улуттук баш кийимдер, шыдактар жана башка буюмдар тууралуу кызыктуу маалыматтардан айтып беришти. Саламатсыздарбы, бүгүн кылым карытар кыргыз тилим аттуу фестиваль өттү. Биз Назгүл Муктабековна экөөбүз көргөзмөгө уюштурганга бөлүнгөнбүз. Буюрса көргөзмөгө дагы бардык класстар 1-класстан баштап 11-класска чейин мектептин класс жетекчилери активдүү катышып, ушул көргөзмө биз гана эмес, биз жөн эле уюштуруп бердик. Класс жетекчилердин да салымы чоң. Азыр дегенчи район боюнча эмес, жалпы мамлекет боюнча кыргыз тилинин 35 жылдыгы болуп атат да. Бул 3 айлык деп жарыяланган. Ошонун негизинде азыр бизге райондон атайын коноктор келишти. Ошого карата ушул Осмонов мектебинде кыргыз тилчи мугалимдер баары биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, тарыхчылар менен кошулуп туруп, ушул фестивалды даярдадык. Мынакей эжекелер турат, ушул фестивалды моореки жасалгалоо иштерин, моореки каада салттуу көргөзүү боюнча жана Орхон энсеи боюнча атай конференция, илимий конференцияларды өтүү боюнча ушул мугалимдердин бүгүнкү иш-чаранын жыйынтыгын көрүп атасыздар. Ошондой эле конференцияда окуучулар өлкөнүн тарыхын тереңирээк түшүнүп, бул маанилүү окуялардын кыргыз мамлекеттүүлүгүнө тийгизген таасирин талкуулашты. Окуучулар үчүн бул иш-чара жаңы билим алууга жана кыргыз тарыхы боюнча өздөрүнүн көз караштарын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Назгүл Муктабековна, Марика Макеевна, Айда Шембаевналар ар кимиси бөлүп алганда, мисалы бул жерден карап турсаңар, мына эки эжекеңер Назгүл Муктабековна менен Марика Макеевналар боор экилерди бери келсе, мына өздөрү жасап, өздөрү ушуну иштеп чыгышты атай фестиваль үчүн. Моорекини иштеп чыгышты. Моорекини ар бир класстан атай ушул эжекелер мойнуна алып жоопкерчилик менен чогултушту. Мына болгон кыргыздын улуттук буюмдарын, улуттук баалуулуктарын мына могу жерде бергенсер чогултушуп, кадимкидей нукра ак канан кара жүндөн жасалган шырдактардын баарын чогултушуп, башканы коюп манасты айтайт, манасты төрүбүзгө илип алып, мына могу жердин үстүн карасаңар, Кыргыздын кыркылуусунда бул жерде өтө философиялык маани жатат. Бул жерде көргөнбүз сааттан бери улуттук баягы ою чиймелер берилген да. Айтор ушул эжелердин жасаган эмгектери бүт мааниси терең. Мына балдар улуттук спорт боюнча да мына чүкөлөрдү алып келип атышат. Айтор Кудай буйрса ушул иш-чара баягы эжекелердин адистигин, профессионалдыгын айгинелейт. Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленди. Окуучулар 15 союздук республикага арналган ыр-сапаттарын окуп, улуттук бийлерди аткарышты. Иш-чара тарыхый окуяны даңазалап, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулады. Бүгүн биз 15 республиканын тарыхы боюнча кызыктуу саякат жасадык. Биздин телевизиянын 35 жылдыгына карата жакшы конференциялар болду. Бешикке салуу көрсөтмөсүн көрсөттү. Кыргыз элинин бешикке салуу салтын аябай жакшы биздин мугалимдер даярдап көрсөтүп атышат. Бул да мугалимдердин чоң эмгеги деп ойлойм. Ал эми Мына биздин конференцияда эне тилинин калыптанышы өнүгүшү боюнча биздин балдар жогорку деңгээлде жооп беришти, жогорку деңгээлде иш-чара өтүлдү, конференциясы жакшы өттү деп ойлойм.
Ал эми тарыхчылар да жана Кыргыз Автономия Республикасынын 100 жылдыгына карата эң жакшы иш-чараларды жүргүздү. Биздин окшор эң жакшы деңгээлде даярданыштыр. Бул да бир чоң биздин мекенибизге кошкон, кыргыз тилибизге кошкон чоң салым деп ойлойм мугалимдер тарабынан. Бүгүнкү биздин мектепте өткөн иш-чара жогорку деңгээлде өттү деп ойлоймун. Биздин мектептин кыргыз тилчи мугалимдерибиздин көргөзгөн көрсөтмөсү, өткөргөн конференциясы жогорку деңгээлде өттү. Баарына терең ыраазычылык билдиремин. Андан тышкары тарыхчы мугалимдерине дагы терең ыраазычылык билдирем. Себеби деген 15 республиканын түптөлүшүн көрсөтүп бере алышты деп ойлойм. Андан тышкары биздин мектептин мугалимдерине, жалпы биздин жааматка терең ыраазычылыкты билдирем. Журналисты Билимурдо Тойчубекова Алина и Ургунбаева А.